Мына чемпион лига чемпиондуктун катышчыларынын баары келип атат сиздерге. Zorra, Junquera, Giovanni, Cesolin, Bengochea, Roger, Gors, Julie, Carlos Puyol, you know, perfect captain. Урматтуу Барселона клубунун кадырлуу президенти Жоан Лапорта мырза, урматтуу футбол легендалары, күнөстүү Кыргызстанга кош келдиңиздер. Асказоолуу кереметтүү кооз жергебизге болгон сапарыңыздардан калган элестер жүрөгүңүздөрдөн түнөк табат деп мен терең ишенемин. Кезинде сиздердин ар бириңиздер катышкан оюндардын биринде калтырбай көрүп, таамай тепкен голдорго там берип тамшанчубуз. Сиздердин чеберчилигиңер менен Барселона клубу көптөгөн бийиктиктерди багынтты десек жаңылышпайбыз. Мынакей азыр сиздердин араңыздарда 2008-2009 жылдагы сезондо 6 титулду жеңип, дүйнөлүк футболдо болуп көрбөгөндөй рекорд жараткан оюнчулар отурасыздар. Насип экен, мына минтип бүгүн сиздер менен көзмө-көз көрүшүп отурганыма абдан кубанып турам. Сиздер дүйнөнүн булуң бурчундагы футбол сүйүүчү жаштардын футболго болгон кызыгуусун ого бетер арттырып, тыным албай машыгуусуна шык дем берип келесиздер. Футболго дилгир жаштар үчүн сиздер чыныгы легендасыздар. Кыргызстандык футбол көрөрмандарынын жоон тобу эртең силерди оюн талаасынан көрүп, кол жеткистей болгон ой кыялдары орундалат деп турам. Силердин өлкөбүзгө келишиңер көптөгөн спортчуларды толкундантып, бүйүрүн кызытты. Андыктан эртеңки оюнда стадионубуз жык-жыйма болорунан эч шегим жок. Мен дагы футболдун чоң күйөрманымын. Бала кезде айылымдын көчөлөрүндө теңтуштарым менен футболду көп ойночубуз. Спорттун бул түрүнө кызыгуум артып, эр жеткенден тарта менин жашоом футбол менен тыгыз байланышта өтүп келатат. Бүгүн Кыргызстандын кайсы жерине барба, футбол ойноп, топ артынан тызылдап чуркаган топтун кызыгынып аткан балдарды көрөсүздөр. Бул көрүнүш Кыргызстанда футболдун кеңири тарагандыгын айгинелеп турат. Ал тургай футболду чындап сүйгөндөр үчүн бул спорт алардын жашоосуна айланып калган. Араңыздарда Ривалдо, Пуйол, Белетти сыяктуу дүйнө чемпиондор отурат. Жаш оюнчуларыбыз сиздерди өңүнөн көрүп, жолугушууга ашыгып, шыктанып, келечекте Кыргызстанды дүйнө чемпионатына алып чыгат деген чоң үмүтүм бар. Айрымдарыңыздар футбол жолу менен кетип, машыктыруучулук кызматын аркалап келесиздер. Мындай жоопкерчиликтүү ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалаймын. Футбол күйөрмандары менен бирге эртең оюн талаасында сиздер менен жолугушууну чыдамсыздык менен күтөбүз. Кыргызстандыктарга футболдук чоң майрам тартуулап, жергебизге сапар алып келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдиремин. Бар болуңуздар. Thank you, President Japarov, for your kind words. Here we are with our heroes. Рахмат, президент Жапаров, сиздин тосуп алган сөзүңүздөр үчүн. Биз мына бuyakка биздин балбар геройлор менен келип атабыз. Анткени булар абдан бүгүн академиянын ачылышы да болот Жабылабадта. Ошону майрамдап бири-бирибизди куттукташ үчүн жана Кыргызстандагы күтүп аткан көрөрмандарга, болельщиктердин баарына мындай Барса легенды, Барселона легенды деген команда менен барган атабыз. Мына легендарный оюнчулар бар буякта, футболчулар. Мен ишенем, сиз айткандай, мына эртең дагы бул легенды футболго чыгып туруп ойношот, буйруса матч болот. Легенда Азии деген команда менен ойнойбуз. Сиздеги президент ойнойсуз окшойт. Мына биз мына сиз менен пастары, голдорун баары аябай күчтүү болот. Даяр болуп туруңуздар, мына профессионалдуу футболчулар келип отурат.
Siz dagы татыктуу ойнойсуз деп ишенем. Алар мына жеңилип калганга эч кандай мүмкүнчүлүк бербейт очот. Бирок сиз мына ойногон атасыз, мына Барселона академиясы да ачылып атат. Биз абдан сыймыктанабыз. Биздин бир өзгөчө стилибиз бар футбол ойногонго. Ошону менен биз сыймыктанабыз. Биз жеңишке даяр болуп турабыз. Бирок биз жакшы ойноп, мындай достук матчы болсун деп, ушундай шоу болсун, жакшынакай көрүнүштө болгон оюн болсун. Биз мына жакшынакай матчты өткөрсөк, ошондо биздин жеңиш болот. Барсанын командасы башкача ойнойт, өзүнүн стили бар. Башка командалар менен ойногондо же башка спортчулар менен машыгуу өткөрүп атканда биз башкача бир өзгөчө подход кылабыз да. Ошондуктан ар бир команданын, ар бир спортчунун эң чоң баалуулугу жеңиш деп айтышат. Бирок биз бир гана утуп алыш үчүн гана эмес, жакшынакай оюн көрсөтүп туруп, биздин футбол фанаттарына жакшынакай оюнду, жакшы стилди көрсөткөнгө аракеттенебиз. Ошондуктан жеңишке жетүү гана эмес, бирок биздин оюнубузду, стилибизди көрсөтүү. Ошол эле убакытта биз жөн эле клуб эмеспиз. Биз бир гана клуб эмес, биз мына принципиалдуу өзүбүздүн баалуулуктарыбызды бар дүйнө жүзүнүн баарына таратууга аракеттенебиз. Чоң рахмат сизге, президент мырза, Кыргызстанга келип атканга мүмкүнчүлүк болду биз үчүн дагы. Анткени мына биз да бир жолу айтып коелу, сиз дагы жөн эле президент катары эмес, биз дагы жөн эле клуб катары эмес, биз адамдын эң бийик баалуулуктарды сыйлаган жамаат деп айтабыз. Дүйнө жүзүнүн баарына көрсөтөбүз. Мына спорт бул гана жабдуу гана инструмент катары көрсөтөт да, адамдын жакшы жактарын көрсөтө турган. Чоң рахмат президент мырза, өзүңүздүн дагы түшүнүгүңүз, өзүңүздүн бизди түшүнгөн, баалуулуктарды сыйлаган адам экенсиз деп айта алат элем. Анткени мына Жалал Абадта боло турган академиянын ачылышы бүгүн дагы, Бишкекте дагы болот буюрса ачылыш, ошолордун баарына сиздин салымыңыз дагы чоң болуп атат. Саламатсыздарбы, ардактуу мекендештер, кадырлуу спорт сүйүүчүлөр жана футбол күйөрмандары, урматтуу Борбор кала тургундары жана бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Кереметтүү жерибиз Кыргызстанды кылымдар бою байырлап келген ата-бабаларыбыз намыска бек, эрки күчтүү, кандан бектен тайманбаган жоокер эл болгон. Көчмөн замандарда ат жалында жүрүп, улуттук оюндар, улуттук спорттун түрлөрү менен машыгып, ата мекенин коргоо үчүн эл четинде, жоо бетинде турушкан. Ал эми бүгүнкү бейпилчилик заманда эр азаматтардын эркин бүлөп, ден соолугун чыңоочу спорттун жаңы түрлөрү жаралды. Ата-бабалардын өжөрлүк жана көктүк мүнөзү менен, кам менен өтүп көктүк мүнөзү. Бүгүнкү күндө биздин уул кыздарыбыз спорттун бир топ түрлөрү боюнча кыргыз байрагын эл аралык майдандарда бийик желбиретип келе жатышат. Кудайга шүгүр, өлкөбүздө спортко кызыккан, сергек жашоо образын карманган жарандарыбыз абдан көп. Айрыкча футбол спортунун күйөрмандары 100 000 деп саналат. Ошол футбол күйөрмандарынын заманбап стадионубуз болсо деген каалоо тилеги көптөн бери айтылып келе жаткан. Мына бүгүн жакшы тилек жарым ырыс деп, элибиздин көптөн бери көксөп күткөн тилегин орундатуу үчүн заманбап стадиондун курулушуна мезгил кутусун салганы турабыз. Ошентип, эгемендүү Кыргызстандын тарыхында кесипкөй футболчулардын, кыргыз футбол күйөрмандарынын жалпы эле эл журтубуздун кыялын ишке ашырууга кадам таштадык. Жогоруда белгилегенимдей, стадиондун курулушун калкыбыз, айрыкча жаштар көптөн бери суранып келген. Биз дагы учурунда убада бердик эле, бүгүн ошол сөзүбүзгө туруп, убадалагандай
stadioндун курулуш ишин баштап жатабыз. Кудай буйрса, жакынкы мезгилде жаңы заманбап стадиондун ичинде атамекендик футбол оюндарына күбө боло алабыз. Жекеле өлкө ичиндеги командалардын оюндары эмес, эң жогорку даражадагы эл аралык мелдештер дагы өткөрүлөт. Буга чейин бир топ спорттук мелдештерибиз өзгөчө футбол оюндары көп жылдан бери кызмат кылып келе жаткан Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өткөрүлчү. Ал стадион боюнча дагы биздин пландарыбыз бар, аны дагы реконструкция жасайбыз. Тарыхыбызда татыктуу орун ээлеген бул спорт объектисинин абалын жакшыртуу үчүн биз бардык иш-аракеттерди даярдап жатабыз. Жаңы стадиондун курулушунун старт берилишине өзгөчө футбол боюнча улуттук курама командабыз сүйүнүп жатса керек деп ойлоймун. Себеби биздин улуттук курама командабыз, андагы оюнчуларыбыз дүйнө жүзүндөгү ар кандай заманбап стадиондордо ойноп, көздөрү күйүп, Кыргызстанда дагы дал ушундай стадиондор курулса деген ой кыялдар менен жашап келишкен. Жаңы стадиондун курулушу Азия биринчилиги оюндарына даярдык көрүп жаткан улуттук курама командабыздын демине дем, күчүнө күч кошот деп ишенемин. Деги эле кыргыз футболунда кечетен бери бир топ жакшы самалыктар болуп жатат. Атактуу Барселона футбол клубунун академиясы кече Жалалабадта ачылса, бүгүн дал ошондой академиянын пайдубалы Бишкекте түптөлдү. Көптөгөн футбол легендалары чыккан Барселонанын бул академиялары Борбор Азия чөлкөмүндө биринчи болуп Кыргызстанда ачылып жатканын дагы бир жолу айта кетейин. Бара-бара бүтүндөй Кыргызстандын аймактарына ушундай академиялар ачылып, буйрса заманбап стадиондор курулат. Албетте, мындай академиялардын ачылышы, заманбап стадиондун курулушу жалпы кыргызстандыктар үчүн чоң сыймык. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү самалык менен барыңыздарды чын дилимден куттуктаймын. Жаңы стадионубуздун пайдубалы бекем болсун. Бул спорт аренасы кыргыз футболунун жаңы ийгиликтерге жетишине башат болсун. Заманбап стадионубуз жаңы бийиктиктерди алып келсин. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Он спрашивает, почему они, почему не мы? Мы из Барселоны. Рахматчан. Давай, нормально. Раз, два, три. Ура!